Адатта электр энергиясын ашыкча колдонуу кышында гана байкалса, бул жылы жайдын Саратан учурунда жарыкты керектөө эң жогорку чекке жетти. Өткөн жылы июль айларында суткасына орточо 25-30 миллион киловатт саатка чейин жетсе, быйыл керектөө 44-45 миллион киловатт саатка жетти. Бул бир чакан ГЭСтин бир жылда өндүрүп чыккан электр энергиясын бир күндө колдонуп жатабыз дегенди билдирет. Былтыркы жылдардын менен салыштырмалуу карасак, бул көрсөткүч эң жогорку болуп эсептелет. 2013 жылдан берки графикти көрсөңүз болот. Мисалы үчүн салыштырып кетсек, 2012 жылы эң жогорку бир күнүмдүк пайдалануу жай айларында 22 миллион киловатт саат болсо, бул жылы кечеки күнү 24 июлда көрсөткүч 44 миллион 700 киловатт саатка белгиленди. Адистер керектөөнүн өсүшүнө абоненттердин санынын көбөйүшү менен экономиканын жогорулашы таасирин тийгизип жатканын белгилешет. Энергетика министрлиги аптаптык ысыкта жарыкты колдонуу эң жогорку чекке жетип, энергетикалык жабдуулар ашыкча жүктөмө менен иштеп, ага карабастан керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылып жатканын билдирди. Элге туура түшүнүш керек, эл дагычы азыр мына жайды эле ушундай болушу мүмкүнбү? Эгер жайды эле ушундай керектөө боюнча эконом кылгыла деп атасыңар деген ойдон алыс болушубуз керек да. Жайкы керектөө өсүп аткандыгын биз мына бир эле мисал катары эми ар бир адам өзүбүздүн үйдөн эле алсак болот да. Ар бир үйдө өзүбүздө кондиционер болуп кетти. Ар бир комнатада кондиционер коюп калдык. Вентиляторлорду коюп калдык. Холодильник, бытовой техникалар аябай көбөйүп кетти жылдан жылга. Ошолордун негизинде жайында ушунчалык электр энергия өсүп атат керектөө. Аймактар ичинен жарыкты Бишкек шаары белгиленген лимиттен эң көп колдонуп жатат. Борбордо суткалык керектөө 8,9 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31%га көп. Баткен менен Ош облустары энергияны колдонуу жагынан Бишкектен кем калбайт. Ошол эле көрсөткүчтү областтар арасында байкап көрсөк, эгерде пайыздар менен карасак, эң чоң ошо көрсөткүч өскөнү бул Бишкек шаары, андан тышкары Баткен облус менен Ош облусунда байкалган. Бишкек шаарында 31,8%га өскөн болсо, Баткен облусунда 21%га өскөн, Ош облусунда 20%га чейин өскөн. Жарыкка болгон керектөө чектен ашып жаткандыгына байланыштуу энергетика министрлиги калкты үнөмдөөгө чакырууда. Жай айларында энергия күндүзгү маалда көп колдонуп жатканын билдирет. Бул учурда жарандар энергияны эң көп талап кылган кондиционерлерди пайдаланышууда. Жарыкты үнөмдөөдө электр энергиясын аз сарптаган энергия эффективдүү чырактарды, ичтеги муздакты тышка, сырттагы жылуулукту үйдүн ичине киргизбей турган жылтырактарды пайдаланууга чакырат. Имараттын ичиндеги техникалык системаларды баардыгын энергия үнөмдүү жолуна өткөрө турган болсок, ошол энергияны азыраак пайдалануу, энергиянын дефицитин жоюуга жетсек болот да. Бул аябай чоң өзүбүздө болгон мүмкүнчүлүк. Бул ГЭСтерди куруудан дагы чоң мүмкүнчүлүктү бере турган багыт деп айтсак болот да. Керектөөнүн өскөнүнө жараша жылдан жылга электр энергиясына жаңы кубаттуулуктар кошулууда. Бирок ал муктаждыкты толук жаппайт. Себеби эгемендүүлүктөн бери бир дагы генерация курулган эмес. Абоненттердин саны өсүп, жаңы ишканалар ачылганы менен аларды союздан калган ГЭСтерден чыккан электр энергиясы менен камсыздалып келет. Бир жагынан замандын өнүгүшүнө жараша электр энергиясы менен иштей турган жаңы жабдуулар дагы пайдаланылууда. Министерство энергетиканын планы боюнча жылдан жылга бир 6-7% электр энергия колдонуу өсүп атат. Ошого жараша биз мындайча айтканда генерацияны жана подстанцияларды чоңойтушубуз керек да. Генерацияны көбөйтүшүбүз керек, подстанциянын кубаттуулугун чоңойтушубуз керек, аба чубалгаларынын сечениясын чоңойтушубуз керек. Ошонун үстүндө көп жумуштар болуп атат. Мына кечээ эле Ош областында узловой подстанциясында 200 мегавольт ампердик автотрансформаторду 250 мегавольт амперге алмаштырдык. 1-2 жыл мурун биринчи автотрансформаторду алмаштырсак, бүгүн экинчисине алмаштырганга мажбур болуп атабыз. Анткени Ош областында дагы мындайча айтканда өнүгүү өсүү чоң болуп атат. Маалыматтар боюнча жылына генерацияга 400 мегаватт кошулат. Быйылда ушул көлөмдөн кем эмес кубаттуулук иштелип чыгарып пландалууда. Ушул тапта Токтогул КЭСинин 4-чү агрегаты реконструкцияланып, кошумча 60 мегаватт кошула турган болууда. Ошондой эле 3 Коргон КЭСинин 2-чи агрегаты дагы жаңылануудан өтүп, мунун аркасында генерацияга кошумча 60 мегаватт бере турган болууда. Ал эми 29 чакан КЭСтен өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмүн 800 000 киловатт саатка жеткирүү мерчемделүүдө. Ысык Ата районунун Таш-Баш атайынын жогору жагындагы Кенттер суусунун боюна чакан КЭС курулууда. КЭС орто эсеп менен саатына 550 киловатт саат электр энергиясын өндүрүп чыгат. Гидроэлектр станцияга суу 1 чакырым 300 метр алыстыктан тартылып келет. Ошол эле учурда суунун жогору жагында атайын суу бөлүштүрүүчү дамба курулууда.
иштер белгиленген графиктин негизинде жүрүп, дээрлик жумуштун 50%дан ашык аткарылды. Biz азыр турган жерибиз бул суу бөлүштүрүүчү жер. Мындай айтканда биздин дамбабыз бул жер. Бул жер именно суу бөлүштүрүүчү жер. Бул жактан бизге суу кирет. Бул жагы ашыкча сууну беребиз, ашыкчаны кетет. Калган суу бизге керектүү сууну алабыз ГЭСке. Дамбанын сыйымдуулугу 406 куб суу батат. Топтолгон суу 120 метр ылдыйышта жайгашкан генераторго берет. Ондой жумушчу дамбанын бекемдөө менен алектенүүдө. Дамбабыз бул жерден азыр полный биринчи каркасты алып, каркас болуп полностью салынды. Азыркы учурда мембрана салынып атат. Бул эмне үчүн дегенде бул жер жаандуу аймак болгондуктун себебинен бул мембрана обязательно салынып атат. Бунун үстүнөн еще текстил салынат, анан арматура, анан үстүнөн еще бетон куюлат. Генерация жайгашкан аймакта болсо сууну кабыл алуучу жана желдетүүчү орундуктар даярдалып, генератор орнотулду. 106 чарчы метрди түзгөн имараттын курулушу жүрүп жатат. Кеңтөр ГЭС-1ди жергиликтүү ишкерлер куруп жатат. Инвестициялык долбоордун наркы $560 миң түзөт. ГЭС жыл аягына чейин бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Мында иштелип чыккан энергия 3 айылдык камсыз кылмакчы. 600 турба менен келет дагы. Бул жерден задержкадан жабылат. Керектүү суу бул жака алынат дагы. Гидротурбинага берет. Гидротурбина айландырып туруп бизге генераторго берет. Генератордан кийин биздики могу турган полный суу кирет. А бул турган биздики бул воздух алатта генераторду муздатып берип турат бунучу. И биздин ар жакка пульт управления турат дагы. Буну токту чыгарып берет бул. Өзгөчөлүгү биздин крышабыз да еще съемный болот. Буну обслуживать эткен үчүн, обслуживать этиш үчүн. Ачылат крыша. Если что, бул бузулуп калса, аркы берки болуп калса, ошого кран менен алып, оңдоп кайтып коюп турганга. Бунун дагы бир өзгөчөлүгү, биз буну как отопление катары кыш мезгилинде колдонойлу деп атабыз. Бул жерге люк коебуз. Бул генератордон чыккан ысыкты өйдөгө бул помещениянын ичин ысытып турат. Бул генератордун ысыгы менен. Вот ошондой бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Жыл соңуна чейин мындай орто жана чакан ГЭСтердин 18 ишке кирет. Буга чейин экөөсү пайдаланууга берилсе, 16сында курулуш иштери жүрүүдө. Бир эле суу ресурстарынан жарык өндүрбөстөн шамал менен күндүн нурунан электр энергиясын алуу боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Бул жумада Бишкектеги ГРК Solar Energy компаниясынын кеңсесинин сырткы дубалына, чатырына күн панелдери орнотулуп, анда жылына орто эсеп менен 1 миллиард 1.671 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Компания өндүргөн энергияны буга чейинки түзүлгөн келишимге ылайык улуттук электр тармактар ишканасы сатып алат. Ошондой эле энергетика министрлиги ГРК Solar Energy компаниясы менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын өндүрүү боюнча меморандумга кол койду. Бүгүнкү күндө 462 миң киловатт-саат уже өндүрдү. Ошол электр энергияны улуттук электр тармактары өзүңөр билгендей 4.42 тыйындан азыр сатып алып атат да. Айтып кетет элем, чтобы бардык ушул курулуштардын үстүнө болобу, же болбосо күн тие турган жактарына бүт ушул күн панелдерин орнотсо, биздин энергетика секторго мындайча айтканда чоң жардам болот эле да. Бугауда Ысык көл облусунун Кызыл Өрүк айылында кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон күн электр станциясынын курулушу башталып, капсуласы салынды. Станцияны Вьетнамдык Rox Energy Global компаниясы курат. Учурда компания гүл электр станциясы курула турган жерге керектүү жабдууларды алып келип, куруу иштерин баштады. Модулдук үйлөр жана жумушчулар үчүн кеңсе курулуп, электр жарыгы тартылып, кирүүчү жолдор салынууда. Эми күн батареяларын орнотууга даярдыктар көрүү үчүн жерди тегиздөө иштери жүргүзүлүүдө. Белгилегенсек, 25 июлда энергетика министрлиги Ретса жоопкерчилиги чектелген коому жана Rox Energy Global компаниясы менен 3 тарапты инвестициялык келишимге кол коюшкан болчу. Мунун өзгөчөлүгү ошол 1900 мегаваттын электр энергия 100% аккумуляторго отурат да. То есть сактоо болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде азыркы күн станциялар күн тийген убакта эле электр энергияны сетке берип атса, бул ошол убакта мүмкүнчүлүгү бар ошо аккумуляторго сактаган. Бул 100% аккумулирование кылышат да. Быйылкы жылга пландаштырып атат 150 мегаватт электр энергияны биздин сетке өткөрүп бергенге.
Ал эми өлкөдө алгачкы жолу Таштандыдан электр энергиясын өндүрүү пландалып, Бишкектин четиндеги Таштанды талаасына Кытай компаниясы атайын завод куруп жатат. Заводдун кубаттуулугу жылына 180 000 мегаваттка барабар электр энергиясын иштеп чыгат. Суткасына 3000 тонна Таштандыны иштете алат. Долбоорго инвестор $95 миллион салууда. Башталган жумуштардын дээрлик 70% аткарылды. Дүйшөн Шаршембеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Жума Сереп.